Бирикмеге адал стандарттардын интеграциялоодон, комплекс маданиятын өнүктүрүүдөн, кызматташууга жана биргелешкен долбоорлорду ишке киргизүүгө чейин. Астанада өткөн биринчи ислам бизнес форумунун алкагында Казакстанда исламдык каржылоону жакшыртууга жана өнүктүрүүгө багытталган бир нече меморандумга кол коюлду. Алардын арасында Нигерия менен өлкөнүн рыногуна өз компанияларын тартуу боюнча келишим, ислам каржылоо менен бизнеси жана ислам өнүктүрүүчүлөр ассоциациясынын ортосундагы меморандум, ошондой эле АЭКБ катышуучуларынын ортосундагы негизги келишим бар. Форумдун сессиялары сектордун келечегине арналып, анда спикерлер ислам банкингин киргизүү боюнча тажрыйбалар менен бөлүшүп, эл аралык кызматташуу маселелерине токтолушту. В целом в Казахстане очень, скажем так, на высоком уровне развития исламского финансирования. Каржылоонун өнүгүүсү абдан жогорку деңгээлде. Бизде бир нече исламдык каржы институттары бар. Мыйзамдык база түзүлдү жана азыр жаңы исламдык каржы инструменттерин өнүктүрүү жагынан чоң стимулдарды көрүп жатабыз. Өткөн жылы эле корпоративдик катышуучусу бар биринчи исламдык баалуу кагаздар Казакстанда чыгарылып, бизде Казакстанда да, АЭКБда да биринчи исламдык инвестициялык фонддор пайда болду. Инвестиционные фонды, как в Казахстане, так и на территории МФЦА. Форумда ислам экономикасындагы аялдардын ролуна өзгөчө көңүл бурулду. Борбор Азия жана КМШ өлкөлөрүнүн серепчилери өздөрүнүн ийгиликтүү мисалдарын жана окуяларын көрсөтүштү. In the list we have a lot of Kazakhstani women and also from the region as well. Биздин катышуучулардын тизмесинде Казакстандан жана аймактан келген көптөгөн аялдар бар. 2018-жылы Women Eye отчетун ишке киргизгенибизде бул негизинен Малайзиядан келген аялдар болгон. Бирок акыркы жылдары дүйнөнүн башка бөлүктөрүнөн, анын ичинде Казакстандан, Тажикстандан жана коңшу өлкөлөрдөн келген аялдардын салымы көбөйдү. Including from Kazakhstan, from Tajikistan and the neighboring countries.